11-июндан 15-июнга чейин 3-чү Бишкек эл аралык кино фестивали өтөт. Бир канча мүнөттөрдөн соң ачылыш аземине күбө болосуздар. Ал эми бул фестивалдын негизги максаты дүйнөнүн булуң бурчунан келген актерлорду, режиссерлорду, продюсерлерди бириктирип, кызматташтыкка жана эл аралык байланыштарга шарт түзмөкчү. Мына бүгін бізде Кыргыз Республикасында Бишкек эл аралык кино фестивалы өтүп жатат 3-чү жолу. Бул биз үчүн, Бишкек эл үчүн, Кыргызстан үчүн аябагандай зор окуя деп айтабыз. Бул кыргыз киносунун өнүгүшүнө өзгөчө бир жардам бере турган, ошого бир тирек боло турган фестивал болуп атат да. Ошон үчүн бул фестивал биз үчүн ыйык. Ал эми мына кийинки учурларда биздин кино тармагы абдан өнүгүп атат. Мен ошо кийинки учурда жаштарга өзгөчө ыраазымын. Колунан келсе дагы, келбесе дагы, жаман болобу, жакшы болобу, ушунчалык аракет кылып атышат. Мен ошондон абдан ыраазымын. Анткени аракет кылбай, баштабай отура берсе, эчтеке чыкпай калат. Бир жолу жаман болуп калышы мүмкүн, экинчи жолу чалынышы мүмкүн, бирок үчүнчүсүндө бутуна турат да. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө биздин кино тармагында иштеп жаткан режиссерлорго, биздин таланттуу уулдарга мен ушунчалык терең ыраазымын. Ошолордун ишине ийгилик каалайм. Келечекте бүткүл дүйнөлүк ошо кино тармагынан көрүнүктүү болгон бир уул кыздар чыгышын Кудайдан тиленем. Биздин максатыбыз ошол. Анткени кино жагы бул бүгүнкү күндө билесиңер, мына Голливудта айтып коет, ошол Голливудтун түшкөн каражатынын 70%-ин Голливудтун фильмдери алып келет дейт да. Көрдүңөрбү, кандай маданият аркылуу биздин Голливудта Америкада акча таап атышат. Америкада да bizde de ушундай бир кино индустрия бир укмуштай бир өсүп, кино тармагыбыз өсүп, анан ушу мамлекетибизге бир чоң бир жардамы тийип, мамлекетке да ушундай бир бутуна турушуна, экономикалык өсүшүнө да балким бир пайдасы тиеби деген бир жакшы тилектер бар. Анан бүгүнкү фестивалдын жолу ачык болсун. Биздин жаш кино өнөр адамдарына, искусство адамдарына кең келечек, ак жол тилейм. Мне очень нравится то, что фестиваль. Мага бул фестиваль абдан жакты. Мамлекеттик деңгээлде өтүп жатканы чоң деңгээлдин көрсөткүчү десем болот. Өзүм 5 кыска метраждуу тасма тарткам. 40тан ашык фестивалга катышкам. Ушундай колдоого алынган иш-чаралар өзгөчө маанилүү. Ал эми сиздердин чыгармачылыгыңар менен былтыр Кино Браво фестивалына таанышкам. Кыргызстан мага абдан жагат. Өзүмдүн эле жеримде жүргөндө эркин сезем. Тоолору, жаратылышы баары керемет. Жергиликтүү кино жаратмандар менен кызматташкым келет. Мисалы комедия жанрына тарткым келет. Көпчүлүгү билгендей эле мени Леонардого окшоштурушат. Мисалы аны башка бирөө менен алмаштырып алышты деген сценарий түзсө болот. Эсиңердеби? Резор келгенде кандай болгон? Ошондой стиль. Мына 3-чү Бишкек эл аралык кинофестивалынын ачылышынын алкагында турабыз азыр. Бир аздан кийин VIP конокторубуз келет. Ал дүйнө жүзүнөн келген киночулар. Алардын арасында легендарлуу Микеле Плачидо бар. Билсеңиздер керек. Сиздер билсеңиздер керек. Ал Спрут деген сериалда комиссар Катанин ролун аткарган. Конокторубуздун арасында Доминик Уэст деген британдык актер бар. Ал Корона, Прослушка деген сериалдарда ролдорду аткарган. Дагы коноктордун арасында Шинасуке Абе деген актер Япониядан келген. Сёгун деген сериалды көрсөңүздөр керек. Ошол жерде бир алгачкы ролдордун бирин аткарган. Андан тышкары кино тармагынан эң бийик деңгээлдеги киноартисттер дагы келет. Алар ушу кинофестивалдын жүрүшүнчө 15 июнга чейин мастер-класстарды өткөрөт, фан встречаларды өткөрөт.
Анан биздин основной 3 конкурсубуз болот кинофестивальда. Бул эл аралык, анан Орто Азиялык конкурс, анан Кыргыз бокс деген өзгөчө жаңылык биз үчүн. Негедир биздин Кыргызстанда биздин кыргыз кинолор, хит болгон кинолор, алар көп элге жагымдуу кинолорго отдельный бир конкурс уюштуруп бердик. Ар бир конкурста 9 тасмадан, ар бир конкурстун жюрилери эл аралык киночулар, кино тармагында иштеген журналисттер, кино сынчылар жюри болуп беришет. Кинода аябай өнүгүп атат. Себеби илгери өзүбүздүн биз киностудиябызда айтканда эч ким мурунку бийликтер колдобойт эле. Тескерисинче биздин тасмаларыбыздан коркот эле. Себеби биз патриоттук тасмаларды тартабыз. Азыркы бийлик уже экинчи тасмабызды колдоп атат, чоң тасмаларды. Ошого аябай өнүгүп атабыз деп ойлойм. Мындай фестивалдар буюрса, мен угушум боюнча чет жактан да көп келип атышат. Буюрса дүйнөгө таанылган чоң фестивалдардын бири болот деп мен ишенем. Сунуштар негизи түшүп атат, бирок бул жылы тартылбай турайын деп чечтим. Эмнеге? Бул жылы анткени бир киного тартылдым, ошол жетет го деп ойлойм. Биринчи экисинде болбой калдым, бирок ушу үчүнчүсүнө албетте келейин деп чечтим. Менин жолдошум өзү да режиссер, Мекталабеков. Ал дагы фильмин бир фильм жаратуучулары болуп саналат. Кызыл көйнөк деген ужас фильм болчу, ошого номинация болуптур. Мен болсо поддержка катары жана блогер катары да мен чакырышты. Жайында дагы бир жаңы тасмабыз чыгат, Жезде деп аталат. Ал жакта мен башкы каармандын ролун аткарам. Бул башкача образ, таптакыр, сонун сюжет, буюрса күтүңүздөр. Ошо рахмат чоң. Көбүнчө кандай каармандарды аткарасыз? Негизи мен терс каарманды вообще аткарбайм. Только обычный, простой, жакшы кыргыз кыздын ролдорун аткарам. Но хотелось бы, конечно, что-то необычное для Кыргызстана. В жанре триллер, драма, что-то, может, ужасы, да? Кино жаатында жаңылыктар көп. Буюрса, өзүңүздөр билгендей эле, азыр мен 5 киного тартылгам. Азыр болсо чет мамлекеттен аракет кылсамбы деген ойлорум бар. Буюрса, бул күздө бир чет мамлекет менен бир проект пландалууда. Азыр тарыхый тасма буюрса даярдап атам. Балким карман азыр аны айта албайм. Кичине аз бекитилгенден кийин ошондо чечилет. Аят 4 буюрса чыгат. Анан акыркы сценарий бул фестивальный тасма чыгат күзүндө. Жакында Соз жардамга деген триллер, ушундай хоррор тасма чыгат. Үчүнчү Бишкек эл аралык кино фестивалынын алгачкы күнү жогорку деңгээлде өттү. Бүгүн кызыктуу коноктордон тышкары дүйнөлүк тасмалардын трейлерине дагы күбө боло алдыңыздар. Белгилей кетүүчү нерсе, эл аралык фестивалда эң мыкты тасмага Жа Барс сыйлыгы ыйгарылмакчы. Ал эми бүгүнкү фестиваль 15 июнга чейин уланмакчы.